Илгери буну Марат Мураталиев губернатор болгондо жазап берген. Биз бул Бакайата айылдык кеңештин депутатыбыз. Биздин районный больницанын абалы абдан оор. Жазап берген нерсени биз колдоно албай жатабыз. Бул жактын баары көбүп кеткен. Мынакей, бул жакка сууну алып келип төккөндүгү бул бир. Экинчиси, мына таштандылары дагы ушул жака алып келинип өрттөлөт. Контейнер менен үй-бүлөнүн ортосунда эч кандай мындай утеплитель кылбай эле, жылуулук эчтеке кошпой туруп эле ошол үй-бүлөнүн өзүнө эле кагып койгон. Ошол себептен баягы көгөрүп кеткен да. Азыр ошол Сокол медианын чыгармачыл тобу буга чейин Талас облусуна болгон иш сапарында Бакайата райондук бейтапканасынын абалы менен таанышкан. Анда бир катар бейтапканадагы ыңгайсыздык жараткан жагдайларды жергиликтүү кеңештин депутаттары айтып чыкты. Бүгүнкү күндө биздин районный больницанын абалы абдан оор. Илгери буну Марат Мураталиев губернатор болгондо жазап берген. Ошонун ичине ушу менен мынакей жазап берген нерсени биз колдоно албай жатабыз. Бул мынакей төрөт үйдүн абалы. Төрөт үйү өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен айтпасам деле. Бул мындай абал Кыргызстандын баардык жагында бар. Бейтапканалар дагы себептен буларды союз салган да. Бирок ошо союздагы калган нерселерди биз оңдоп, баягы орду менен кармап туруш. Баягы ушул кайсы мекеме болсо ошо жеке мекеменин жетекчилигинин жоопкерчилигинде болчу. Мынакей бул инфекция бөлүмү. Анан бир нерсе айтайынбы? Баягы тоолу бетинде кой кайтырганда эле кетип барасың да. Ошондо түшүндүрүп бериңизчи. Палатанын ар биринин квадрат метри турат. 15,15 ошо ар бири 4 койкадан турат да. 6-чы палата 6 экен, бул жерде 2 эле койка бар. 2 эле койка, буягында 4төн, Калганда 4төн. Бирок аябай ичи ысык экен, тар экен го. Биз деле байкап атасыз. Эми болгон ушу, мурдатан бери ушундай 4 койкалуу, ошо менен 4 койкадан турат. Түшүнүктүү. 15 квадрат метрге 4 адам, 4 бейтап жатат экен. Мына айдоо аянттары астында эле турат. Мына ушул жерге төгүп атышат. Анан эми бул жерге төгүп атканды канчалык мыйзамдуу, канчалык санитардык нормага жооп берет, эми бул өтө чоң суроолордун бири. Бул бир жагы, мынакей. Бул жакка сууну алып келип төккөндүгү бул бир. Экинчиси, мына таштандылары дагы ушул жака алып келинип. Башкы дарыгерге кирип келе жатабыз. Биз бейтапкананын башкы дарыгеринин кызматтык бөлмөсүнө барганда ал ачык бойдон тургандыгын байкадык. Анын жардамчысы жетекчи жумуш ордунда эле экендигин айтты. Бирок биз күткөн менен ал келген жок. Кийинчерээк телефон аркылуу байланышканыбызда ал ошол учурда ден соолугуна байланыштуу капельница алып жаткан экен. Андыктан бизге жолугуу мүмкүн болуптур. Буга кошумча ал бейтапканадагы мүчүлүштүктөрдү бир аяр аралыгында келтирип, бардык шарттарды түзөөрүн убадалады. Больницанын текшерүү учурунда мен терапияда дарыланып жаткам. Ошол больницада мүчүлүштүктөр бар. Ошону оңдоонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Утепление жок да? Бул ошол жана хирургия менен реанимациянын ортосундагы контейнерде ушинтип баягы проект менен салынган. Ошондо бул ошол жанагы алдагы контейнер менен үй-бүлөнүн ортосунда эч кандай мындай утеплитель кылбай эле, жылуулук эчтеке кошпой туруп эле ошол үй-бүлөнүн өзүнө эле кагып койгон. Ошол себептен баягы көгөрүп кеткен да. Азыр ошол көгөрүп кеткен үй-бүлөлөрдүн баарын алып, анан эми кайра тендер менен ошол ортосуна утеплитель коюп туруп, анан кайра жабабыз, Кудай буйруса деп ошолордун баарын мынтип сыйрып жатабыз. Больницанын эскилиги жеткендигине байланыштуу мынакей жаңы больница салганга проекттерин бердик. Титульный листке кирди, Кудай буйруса. Ушул иштери ушу экинчи жарым жылдыктанбы, же эмки жылдын башынан уже башталат деген бизге ушундай бир баягы жооп айтылды.
3 этаждуу эски бузулган хирургиянын ордунда кус актысы менен бардык документтери өттү. Баса жетекчи бейтапкананын абалы жыл өткөн сайын начарлап эскирип бараткандыгын белгилөө менен ушул жылы бейтапканага жаңы имарат салууну пландагандыгын билдирди. Эскини оңдоп карыганча жаңыны салып жаша деген кеп болду.